Так, туугандар, дагы бир жолу ассаламу алейкум жамаат, ассаламу алейкум, урматтуу достор. Жалпы биздин Аалам Кабар каналыбыздын катталуучулары, туугандар, баарыңыздарга Ноокат шаарынан салам айтамын. Бүгүн буйруса мен сиздерге бул чыгарылышта бир жакшы жерде сатылып жаткан бир үйдү көрсөтөмүн. Ал кайсыл жерде десеңиздер, туугандар, мен азыркы учурда Ноокат шаарынын өзүндө турам. Мына шаардык мэриянын алдында турам. Шаардык мэриянын алдында эле мына жерде ушул туугандар мына ушул үй сатууда турат. Эми азыр туугандар мен бул үйдүн ичини сиздерге бир сыйра көрсөтөмүн. Эми жайгашкан жери туугандар мына бул көчөнү Гагарин көчө дейт, билесиздер. Эми аренттер мына Ноокат шаарынын эле бет маңдайындагы мына ушул үй туугандар. Эми туугандар мен ушул үйгө азыр кирем дагы ич жагын бир сыйра мен сиздерге көрсөтөмүн. Үйдү издеп жаткан эгерде таанышыңыздар болобу, кимиңиздер болбосун, мына ушул чыгарылышты сөзсүз түрдө колдоп лайктан басып койсоңуздар туугандар. Буюрса мына ушул үй сатууда турат. Туугандар, эми бул үйдүн жалпы аянты негизи жери менен 6 сот экен. Анан баардык комнаталарын эсептеп чыктык, бир 8 комната бар экен. Анан бул жерде туугандар негизи кызыл китеби бар, бүт баардык документтери ишеничтүү. Ким алса келип эле буюрса документтерин өткөрүп берет, жашай берет. Анан дагы бул жерде эң бир эле нерсе суу жакында келет экен. Азырынча суу жок экен. Суу жакында келет экен. Ал жагынан камсанабасаңыздар болот. Анан дагы туугандар, бул жерге баарыңыздар эле билсеңиздер керек, мэрияга мектеп дагы жакын, бул жакта мечит дагы жанында турат, бул жакта Курбская мектеби, Менделеев мектеби, анан дагы азыр мына бул жакта түндүк жагында биздин Оштон нары ошол Ноокаттан нары Кызылкайга дагы барсаңыздар болот. Так, туугандар, эми комнаталарын мен сиздерге бир сыйра көрсөтүп баштай берейин. Мына ушундай, бул үйгө киргенде ортодо мына ушундай коридор бар экен. Узун, анан мына жерде тапчан бар экен. Эми мен сиздерге бир сыйра мындай кенен кесир көрсөтүп кое берейин. Туугандар, бул жакта негизи мына болжол менен бир 4/3 мына ушул үй дагы бар экен. 4/3 чыгып калат. Бул жакка эми спальня экен. Анан мына жерде тапчанды айттым сиздерге. Туугандар, үй эми жашаса болот. Баягында ремонттун эч кереги жок. Андыктан мынакей туугандар, биякта көрсөтүп коеюн. Эми бул жак детский экен. Болжол менен бир 3,5 үй чыгып калат. 3,5 үй чыгат. Анан эми бул жагына киребиз. Бул жакка киргенде эми бияк мынакей зал болуп калат экен. Зал. Биякта негизи жашалбай атыптыр. Эми оңдоп түзөп бир сыйра актап жасап койсоңуз боло берет. Мынакей. Эгерде алам дей тургандар болсо, туугандар, мына дагы бир жолу сиздерге айтайын. Шаардык мэриянын алды жагында. Эми ремонттору мына ушундай. Мен аркага кайтамын дагы туугандар. Мынакей. Эми мен сырт жакка чыгайын. Чыгып туруп мына коридорда аябай жакшы, кенен. Туугандар, бул үйдүн маалыматын берген адам ээси жок экен дегендерге ээси өзүң маалыматты бере бер деди. Ошон үчүн мен өзүм маалыматты берем туугандар. Анан дагы мына жерде кухнясы дагы бар экен, ашканасы туугандар. Ашканасында мен сиздерге мынакей бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына 3 очок, биякта самовар менен 4 очок бар экен. Мынакей, биягында көрсөтүп коеюн. Эми кенен кесирге тааныштырганым жакшы туугандар. Эми биякта дагы негизи үйлөр бар экен. Мисалы үчүн мына жерде караңыздар, мына жерде алып турган болсоңуздар, арка болобу, баягында жүзүмбакта кылсаңыздар да болот. Ал жагы да бир вариант. Мына. Эми бияктын да бир месте көрсөтүп берем. Мына. Бул жагы да кирме чыкма туугандар, эки жагыначы. Ортодо мына ушундай коридорго окшош жери бар экен. Типа коридор. Ал жакта дагы кирме чыкма кирип кете берет. Бир 3/3 чыгып калат буюрса. 3/3. Анан бул жагы дагы мынакей. Бул дагы болжол менен бир 2,5-га 3/3,5 чыгып калат экен туугандар. Мен кирип эле көрсөтүп коеюн. Анан үйдүн сырт жагы туугандар. Бир жери, жакшы жери, бул жерде даяр бизнес кылсаңыздар да болот экен. Ижарага берип турчу. Столовой пирожки кылып аткан жери бар экен эле. Аны дагы мен сиздерге азыр кенен кесир көрсөтөм. Биягына да басып көрөйүн.
Кенен мен сіздерге таныстырамын да. Мінекей. Бұл жағдағы мына шындай ойызбулар менен жақсы қылып неметіп қойған екен. Мінекей. Бияғы еме душ екен. Бияғы душ екен. Так, еме бияға шығайын. Так, еме туғандар. Мінекей. Үйден еме дағы бір жері қалып тұр. Ошол жерден көрсөтөйүн. Анан акырында буюрса баасына да токтолобуз. Номерлерди экранга калтырабыз, байланышыңыздар. Буюрса мынакей. Бул жагында дагы канча комната, бир 2 комнатадай бар экен. Ортодо мына ушундай узун коридор, анан буюрса мынакей. Бул жакта дагы канча бир 6 чыгып калат. 6 чыкпаса дагы бир 5 ашыраак, туурасы бир 3 чыгып калат. Так, анан мына жерде дагы мен айткан неме жарага бериле турган мына ушул жер. Азыр анадан мен сиздерге кенен кесир көрсөтөм. Мынакей. Ондар мен айткан жер мына ушул жер. Бул жер дагы азыр эми күрүчтөп коюп тур. Негизи алып туруп элем, мурун негизи бул жерде пирожки майда жүдө саткан экен. Эми жарага берсеңиздер дагы болот. Арентерди көрдүңүздөр, буюрса мына шаардык мэриянын бет маңдайындагы мына ушул үй. Бет маңдайындагы мына ушул үй. Буюрса алгасыздар. Ак багын кичине эле бир актап нетип эле буюрса жашай берсеңиздер болот. Дагы мен сиздерге бир шыра кенен кесир көрсөтүп коеюн. Анан эми туугандар мен акырында баасына да келишейин. Баасы буюрса мына ушул үйдүн ушул жалпы бир 8 комната үйдүн, анан биякта душун да көрсөттүм. Мына жерде душу дагы, кухнясы дагы бар. Мына ушул үйдүн баасы сомго 12,5 миллион сом туугандар. Ноокат шаарынын так ортосунда жайгашкан бул жер. Андыктан буюрса ушул үйгө кызыккандар болсо, номерлерди калтырдым. Байланышыңыздар, буюрса ушул үйдү ким алган болсо, жалаң гана жакшылыктар болсун. Андыктан туугандар группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Мына ушул үй сатууда турат. Ассаламу алейкум.